Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Мен сүйгөн жомок долбоору менен кайрадан Жетиген мектеп лицейинин директору Акматов Кыялбек агайыңар. Бүгүн мен силерге коён жана ташбака деген жомокту окуп берем. Бар экен, жок экен, илгери бир заманда Токойдо бир көңүлдүү коён жашаган экен. Ал коён кошунасы болгон ташбаканы качан көрсө эле хи-хи-хи, ушу кичинекей буттарың, ушул калың ташың менен бул Токойдун эң жай басканы сен болсоң керек, дей берчү экен. Андан кийин, а мен болсо Токойдогу эң бат чуркаган жаныбармын деп өзүн мактай бериптир. Бир күнү ташбака коёнго: "Эгер сен анчалык катуу чуркайм десең, анда жарышалы", дейт. Коён ташбаканын сунушун кубануу менен кабыл алат. Коён менен ташбаканын жарыша турганын Токойдогу жаныбарлардын баары угушат. Ошентип, бардык даярдыктар бүтүп, жарыш башталат. Коён өтө катуу чуркайт. Тез эле белгиленген аралыктын жарымын басып өтөт. Ташбака болсо көрүнбөйт. Анан коён бир талдын алдында көлөкөгө эс алып жатып алат. Ал өзүнчө ташбака келгенче кечкирет. Мен бул жерде бир аз жатып, эс алып алайын да, андан кийин жарышты аягына чыгарайын деп ойлойт да, көп өтпөй уйкуга кирет. Ташбака болсо токтобостон сабырдуулук менен жүрүп отурат. Акыры белгиленген марага жакындайт. Бул убакта коён ойгонуп кетет. Ал ташбаканын белгиленген чекке жакын калганын көрөт. Шашкан бойдон ордунан тура калып, бутуна тийбей чуркап жөнөйт. Бирок ташбакага баары бир жетишпей калат. Ташбака чекти андан мурун басып өтөт. Жарышты карап турган жаныбарлардын баары ташбаканы колдоп, кол чабышып, аны куттукташат. Коён болсо жарышта жеңилип калганына аябай ызаланат. Мурда ташбаканы теңин албай койгонуна өкүнөт. Мына ушул жарыштан кийин коён аз-аздан болсо да тартип менен максаттуу, сабырдуу жана тынымсыз аракет кылгандан дайыма ийгиликке жетишерин түшүнгөн экен. Балдар, бул жомокто мүмкүн эместей көрүнгөн иштердин үстүнөн сабырдуулук менен максаттуу аракет кылуу керектиги тууралуу айтылган. Болгону мында ийгиликтин жана аракеттин артында атаандаштык, башка бирөөгө жеңилүү ызасын тарттыруу да каралган. Аткарылышы керек болгон иштерди ишке ашырууда башка бирөөнү ызалантуу, басмырлоо аракети болбошу керек. Силердин оюңар боюнча да ошондой, туурабы? Бул жомокту укканда жана башкаларга айтып бергенде мына ушуну эске алуу керек. Урматтуу окуучулар, бул жомок "Сабырдуу боло алам адептүүлүктү үйрөнүү" китебинен алынды. Китепти түрк тилине которгон Бакыт Жунусалиев. Көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирем.